Ассаламу алейкум достор, биздин спорт каналдын жалпы катталуучулары жана бардык спорт күйөрмандары. Кыргыздын алдыңкы мушкерлеринин бири Ражабали Шайдуллаев жапондордун Райзин уюмунда кезектеги беттешин өткөрдү. Эске салсак, анын атаандашы Америка Кошмо Штаттары үчүн чыгып келген Хуан Арчулета болду. 37 жашка келип калган мушкер буга чейин Беллатор уюмунун 61 кг салмагынын чемпиондук курун тагынган. ММА'ге келерден мурун ал күрөш менен машыкканын да билебиз. Бул ардагер спортчу өтө тажрыйбалуу эле. Жалпысынан спорттук жолунда 35 беттеш өткөрүп, анын ичинен 29-да жеңишке жетип, 6-ондо гана утулуп калган. Ражап бул беттешке жакшы настройдо чыгып келгени көрүндү. Өзүнүн 11-0 рекордун андан ары жакшыртып 12-0 жеткиргиси келип турганын айткан эле. Төртчү камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Биринчи раундда Арчулета жакшы кол соккулары менен баштап, дымагын көрсөттү. Түз жана апперкот соккулары өтүп кеткендей болгону менен, Ражап өз кезегинде буттары менен лоу-киктерди тээп жатты. Аны менен чектелбестен сол колу менен катуу хук соккусун багыттап, бирок таамай жеткире алган жок. Ошондой эле мушкерибиз оң колунун кросс соккусу менен таамай тийгендей болду. Ошол замат каршылашы абалы оорлоп баратканын түшүнүп, клинчке кирүүгө аргасыз аракеттерди жасай баштады. Бирок Ражапты жерге жыгуу оңойго турбаганы түшүнүктүү. Ошентсе да көлөм жагынан байкаганда Арчулета Ражаптан бийигирээк экени көрүнүп турду. Анын үстүнө салмак жагынан 3 килодой биздин балбандан ашып кеткенин билесиздер. Мушкерибиз ага карабай, бул беттешке чыгам деп айтканы бар. Андан ары Ражап атаандашы тейкдаун жасап бара жатканда контр ыкма жасап кетип үстүнө чыкты. Бирок рингден сыртка чыгып кеткени үчүн калыс кайра бурчка кайтар улантууга жол берди. Андан ары аракет кылып отуруп, балбаныбыз каптал көзөмөлгө чыга алды. Бирок дароо эле муунтуп салуу мүмкүн болгон жок. Анткени абалды дагы да жакшыртышы керек эле. Ыңгайы келгенде колтуктун алдынан 2 жолу таамай урууга жетишти. Андан ары колду кайрууга аракетин жасай баштаганы жана дал ошол ыкманы издеп жатканы көрүндү. Абалды бир аз жоготкондой сезилгени менен колду кое бербестен аягына чейин кармап кайрып салууга да жетишти. Бирок чынын айтканда Арчулетанын кол чапканын көрө алган жокмун. Жакын турган калыска таамай көрүндүбү? Айтор беттешти дароо токтото салды. Ошол замат өйдө турган америкалык мушкер калыстын токтотуусуна нааразы болуп, бир топ сөздөрүн айтып жатканы көрүндү. Ошондой эле Ражапка да келип колун көрсөтүп, кайсы бир ишарат менен оюн түшүндүргүсү келди. Бирок биздин мушкер ага көңүл да бурган жок. Албетте калыстын чечими чыккандан кийин беттеш соңуна чыгат. Расмий чечим чыгарылгандан кийин ошентип Ражап 12-0 деген рекорду менен Жапон публикасын таң калтырды. Азаматсың дейбиз. Беттештин аягында мушкерибиз эмне деди? Айтып берели. Сайтама арена, бардыгыңарга салам. Жалпыңарга колдооңуздар үчүн ыраазычылык айтам. Ассаламу алейкум Кыргызстан. Мага жан тарткан өзүмдүн бир туугандарыма салам. Жана лигага кайрылгым келет. Босс, мага биздин салмактын чемпиону Сузукини бериңиздер. Эгер жылдын аягында мүмкүнчүлүк берсеңер, даяр болом. Ошондой эле Жапония, силерде Олимпиада чемпиону Фумита бар. Фумита, эгер сен кааласаң, грэплинг боюнча беттешке чакырам. Ошондой эле ата-энеме рахмат айтам. Ата, апа, мен силерди жакшы көрөм. Мен бул жерде чемпион болгум келет. Кыргызстан алга деп кайрылуу сөздөрүн айтты. Мына ушундай достор, видеого сөзсүз лайк басып, алдына комментарий калтырып коюңуздар. Ражап өзү көрүп жылуу сөздөргө кубанып калсын.